Токтотуңузга окшогон бейбаштыгыңызды. Эмне үчүн кысым көрсөтөсүздөр? Балык башынан сасыйт болуп атат да. Мына процедурный боюнча менде мына документ чүдөгөндө эле бир сасык саясат жүрүп атат да. Биздин Кыргыз Республикасынын конституциялык мыйзамы кабыл алынганбыз, мамлекеттик тил мыйзамы. Ушуга бир согуш башталды биздечи. Мына муну ким даярдады? Азыр карап чыктым, ушунчалык ботко аралашып атат. Салыштырма таблицасы мамлекеттик тилде жок. Биздин сунуштарыбызды чалды куйду кылып, жарымы бар, жарымы жок. Монун материалды растоонун тартиби менен регламент боюнча коюлуу жок. Бул биздин кыянатчылыгыбыз, мамлекеттик тилге болгон кыянатчылык. Ушу илим чөйрөсүндөгү маселени карап атканда, ушул документке так эмес болуп аткандыгыбыздын өзү. Кана салыштырма таблицалар. Орусчасы жакшынакай чыккан, кыргызчасы жок. Кыргызчасы бир-эки барак турат, окуп болбойт. Мына. Бул эмне деген? Муну кантип окуйбуз биз? Уюштуруу начар болуп атат да. Эмнеге мындай кыласыңар? Салыштырма таблица дегенде толук болот. Анан Венера Калбековна, мен азыр министрдин сөзүн мен бюджет комитетинде укпай калдым. Бул кабыл алынды, бул кабыл алынбады деп министр биздин сунуштарыбызга тыянак чыгарып, сеникин кабыл алдым, сеникин кабыл албадым дегенге юридикалык укугу да жок. Биз парламент кабыл алабыз сунуштарды. Комитетте кабыл алабыз биз. Сиз өзүңүз окусаңыз жакшы болмок сунуштарды. Министр мыйзамды гана айтыш керек, и өздөрүнүн сунуштарын айтыш керек да, мен оюмча. Бул жерде бүгүн биз кабыл алдык деп, силердики кабыл алынбады деп келген кеп айтып атат. Ким кабыл алды буларды? Ким кабыл алды? Автору ким? Доктор Шашеевна. Кандай бул мындай парламент укугунун күн тартиби деген болот да, мыйзамы деген болот. Биздин жогорку кеңештин регламенти деген бар. Сиз регламентти бузбасаңыз, бейбаш болуп баратасыз акыркы күндөрү сизчи. Токтотуңузга окшогон бейбаштыгыңызды. Сиз кабыл албасаңыз, биз парламент кабыл алабыз. Сиз кабыл алгыч эмессиз биздин сунуштарды бул жерде. Күн тартибине койгондо сунуш келип түшкөн окуп гана коюшуңуз мүмкүн. Биз кабыл алабыз бул жерде мыйзамдарды. Анан бул жерде мындай этияттанып сүйлөсөңүздөр, региональный деген сөздү. Территориальный деп да колдонуп койбодуңуз да. Мына бул жерде тиги президент отурат. Анан эмне үчүн мамлекеттик тилде сүйлөбөйсүздөр? Эмне үчүн кысым көрсөтөсүздөр? Балык башынан сасыйт болуп атат да. Мындай жүйөлүү мыйзам менен келген учурда сиздер биз суранабыз дайыма. Биздин конституциялык мыйзамдан ыргытып ийели. Анда кереги жок да ыргытып ийели анда. Эмнеге мындай мамиле болуп атат? Акыркы кездерде мен кече парламентте дагы чыгып күн тартибине тиги спикерге койдуртуп аттым эле. Ай бир ушул мыйзам аткарылышын карап коелучу. Бүгүнкү күндөгү мамлекеттик тил комиссиясынын жүргүзүп аткан саясаты артка кетти депчи. И бүгүн ошол уланып атат да. Мен кечирим сурайм, бирок мен өзүнчө азыр өзүм мен боюнча сүйлөйм. Венера Калбековна, муну эмелер такыр окуп болбойт, карап коюңузчу. Бул болбойт. Абдразаковна, сизге тактоо иретинде айтып коеюн. Келген сунуштар комитеттин бөлүмү тарабынан которулду, бирок лингвистикалык экспертизаны өтө элек. Ошондуктан экинчи окууга сунуштама бул жанагы неме таблицасына толук менен кирет. Албетте. Жок, комитет аркылуу кабыл алынат. Бул киши кабыл алынды, кабыл алынбады деп атпайбы. Ошону сиз байкап коюңуз. Бул жерде азыр бүтүндөй Кыргызстан угуп турат. Кыргыз мамлекети. Мындай бири-бирибизге өзүбүздүн территориябызды билели. Ал бар пресс службасына жаздыра берсин, барып алып, билген намазын окусун. А бул жерде биз диктабайт этебиз. Камиля Абдразаковна, эске алынды деп мен айтып атам, окуп берем. Кабыл алынды деп атпайсызбы? Кабыл алынды деген сөз бардык сунуштар, комиссия силер берген сунуштар толугу менен эске алынып, бул жерге киргизилет деген сөз. Ошону тактап сүйлөгүлө, юридикалык терминди туура колдонгула. Доктор Шашеевна туура колдонгула. Сизге сөз берилген эмес, доктор Шашеевна. Мына тартипти бузуп атпайбы? Сунуштар боюнча оюңуздарды гана так айтып коюңуздар деп биз айттык, Камила Абдразаковна.